эгер намазды кыбланы карабай окуса эмне болот? Сапарга чыгып кыбланын багытын билбей калып туура эмес багытта окуп турмун. Бизде шариятта тахарри деген бар. Тахарри деген мындай да, эгерде ушундай булут болуп калса, туман, же болбосо ушундай жерде сиз кыбланы кайсы тарап экенин билбейсиз да. Кайсы тарапта кыбла экен? Бирок аракет кылыш керек, бирден сураганга, же болбосо жылдызды карап туруп, машаалла кыбланы кайсы тарабынан билгенге. Такыр жокпу? Андай карап туруп ушу 4 тарабыңызды ойлоносуз дагы. Тахарри деп изденесиз деген сөз. Күмөнүңүздүн көпчүлүгү кайсы жакка турат? Мына жакка болуп атабы? Болду. Ушул жакка карайсыз дагы. Мейлиби? Күмөнүңүздүн көпчүлүгү. Бул жак болсо бул жакка, бул жак болсо бул жак, бул жак бул жак. Айырмасы жок. Сиз азыр бардык тарабыңыз сизде билбей атасыз да кыбла каякта экен. Сураган киши дагы жок. Тиги аспаптар да жок, мисалы таба турган. Ошондой учурларда туугандар, өзүңүз эле изденесиз дагы, күмөнүңүздүн көпчүлүгү кайсы тарапка ийилсе, всё. Ошол жакка карап намаз окуйсуз. Окуп бүткөндөн кийин бирөө келди дагы айтты: бул жакта эмес эле, бул жакта болчу" деп. Болду, кайталабайсыз. Сиздики нормально болду. Чүнкү тахарри дагы шариятта өкүм болду. Бул эсепке алынат бул. Бул бекер нерсе эмес. Даже мисалы ошол тумандан кийин намаз окуп бүттүңүз, туман ачылып кетти дагы, анан карасаңыз, бул жакта экен. Же болсо телефонуңуз иштеп кетти, карасаңыз кыбла башка жакта экен. Проблема жок. Сиз окуп бүттүңүз, нормально. Түшүнүктүбү? Бирок азыркындай кылыш керек болот да. Эми бир кызыктуу маселе бар китептерде. Буна кошо айтып коеюн. Кыбланы менин жүрөгүм ушул жакта деп атат да. Всё. Намаз окуп атам мен. Намаз окуп атсам, биринчи рекет окуп бүткөндөн кийин ой келип калды. Чото бул жакта окшойт депчи. Ошо биринчи рекетте эле намазына буруласыз. Дагы бул жакта карап окуйсуз. Бир рекет окуп бүтүп турсаңыз, дагы неме болду? Ушул мына жакта окшойт депчи. Бул жакка буруласыз дейт. Анан ал жакта окуп турган 4-чү рекетте ой келип калды. Ушу 3 өтөн ката болду. Мына жак болушу мүмкүн. Бул жакты карайсыз дейт. Машаалла. Китептерде мурага чейин жазылат да. Эми кандай болгон чакта дагы алхамдулилlah адамдын жүрөгүндө тахарри, изденүү, ошону күмөндүн үстөмдүүлүгүнө бизде баа берилет.